Урматтуу Азаттык Орг сайтынын көрөрмандары, биз аталган нааразылык акциясына келип катышып жаткан жарандардын ой пикирин билүүгө кызыктарбыз. Ошондуктан Шарибек мырза, айтсаңыз, бул нааразылык акциясында көтөрүлүп жаткан талаптар канчалык деңгээлде негиздүү деп ойлойсуз? Негиздүү эмес дей турган кез эмес го, себеби биздин экология жөнүндө сөз болуп атат. Биздин туризм багытындагы жөнүндө сөз болуп атат. Элдин ден соолугу. Уран химиялык эң оор радиоактивдүү заттар. Аны көлгө эмес, дегиле биздин өлкөгө жакындатуунун кереги жок да. Анан кийин көлдүн атарабын биосфера деп, экологиялык жай деп жарыялаганбыз. Эң бир таза деп аны бүт дүйнөгө жайылтып туризм ордосу кылгыбыз келет. А бир жагынан мынтип өкмөт аларга тымызын деле эмес, акырын эме берип койгон. Анан жалтактаган өкмөттүн алсыздыгын байкадыңызбы? Берип коет, болсо болуп калат. Болбой калса анда акырын алып коебуз. Менен кече кара элди алдай баштады. Биринчи ирет элдин, жарандардын, бүтүн ушул биздин атуулдардын биринчи ирет бир топ түзүк, бирдиктүү ынтымакта кылган аракетибиз ушул болду да. Мына бул жерде ар түрдүү саясий көз караштагы, ар түрдүү улуттагы, ар түрдүү кесиптеги адамдардын баары бир жерге биринчи ирет чогулду. Ошондуктан күч бирдикте ар бир ирет өлкөнү ушундай жакташыбыз керек. Ар бир ирет масштабтуу глобалдуу маселелерди ушундай чогулушубуз керек. Анан башка саясий маселелерди ар ким өзүнө келгенин аны жарыялай берсе болот. Ал эми өсүп көлдөй жерде 30 миллион үчүн саткан бийлик, өкмөт, алар чыныгы кылмышкерлер. Алар чыныгы элдин, жердин, келечектин душмандары. Мен жеке оюм ошо. Жоопкерчилик кимде болушу керек? Өкмөт айтып атат, мурда лицензиялар берилип, узартылып келген экен, биздин күнөөбүз жок дегендей айтып атат да, азыркы өкмөтчү. Сиз өзүңүздүн үйдө сиз кожоюнсуз бүгүн. Бирок кайсы бир күндөрү, кайсы бир жылдар ал жерде башка бирөө жашаган. Сиз айтпайсыз да, ошол киши бир кездерде мынткен экен деп кошунаңыздын кухнясына суу ашырып ийсең, бүгүн өлкөдө сиз кожоюнсуз. Бүгүн өкмөт башы сизсиз. Бүгүн сиз бийликсиз. Демек башкаларга шылтабай эле бүгүн тартипти мен кылам. Бүгүн мен ушул өлкө жөнүндө кам көрө турган адаммын, жоопкердиктүү адам. Мен сага уранга тыюу салам. Сен инвестицияңы кайтарып алма, 30 миллион долларыңды, башкабы ме компенсацияңды. Жана жарым миллиард кеминде азыр пайда алып келип атат. Ал көп деле акча эмес, чындыгында биз 3-4 миллиардга жакын пайданы чыгарууга көлдүн потенциалы бар. Ошол жака салгыла. Ал жерде көлдө уран эмес, көмүр казганды тыюу салыш керек. Көмүр, андан чаң чыгат, андан мындай эстетика бузулат. Анын баарынан баш тартуу керек да. Экономиканы, таза экономика, жашыл өндүрүш деп алдап атат кечээ бир экспертин алып келип алып. Ал жөн эле жомок. Уран эң радиоактивдүү, аны жөн эле тийбесеңиз деле зыян. Аны деле жаратылыш акылдуу нерсе терең жерге жайгаштырыптыр. А биз акылсыздар аны чукулап, аны провокация кылып, зыяндуу нерсеге айландыруунун кереги жок. Өкмөттүн түзөнтүз жоопкерчилиги качып тиги берген экен, бул берген. Албетте алар берген. Алардын башка кылмыштары толтур экен далилдедик. А бүгүнкү абал үчүн бүгүнкү өкмөт жоопкер да. Эмне өзүнө жоопкерчиликти ала качат? Иштей албайбы? Анда кетсин. Түзүгүрөөк өкмөт кетсин. Мына куралдуу күчтөрдүн жогорку башкы командачысы коопсуздук боюнча дагы кепилдиктин башында турган катары мамлекет башчысы да бул маселе боюнча өзүнүн позициясын билдирип үн катыш керекпи? Эмне себептен унчукпай жатат деп ойлойсуз? Негедир акыркы күндөрү ушундай маселелерге айрыкча уран боюнча өлкө башынын белгисиз позициясы чындыгында суроолорду жаратты. Өлкө башы катары эч кур дегенде эки ооз чыгып, өкмөт мону артка тарткыла. Монуңар болбойт. Мен жалпы өлкө башчымын. Экономиканы башка ыкма менен көтөргүлө. Мен силерге өлкөнү талкалагыла, зыян кылгыла деп өкмөт курган эмесмин. Алайты, жыйыштыргыла дегендин ордуна ал визит, бул визит болуп атат. Өкмөт башы чындап өлкө башыбызга кичине үмүт бар эле. Мындай пассивдүү позицияны эки анжы мындай белгисиз позицияны карманган өлкө башына абийир алып келбейт. Ачык эле чыгып
өлкө башкатары катуу эле айтып, токтотуп, инвесторлорго башка бирдеме сунуштап, жакшы сүйлөп, инвесторлорго чындыгында жакшы мамиле кылыш керек. Кече бир депутат жакшы айтты. Бизнести өлкө колдош керек. Бийлик аны колдоп, коргош керек. Бирок уран өндүрүү бул бизнес эмес, бул кылмыш деп. Мына ошондой пикирде болуш керек.